Акаевчи, Бакиевчи деген нерсени мындай мен бир жаш депутат катары айтып коеюн. Биз ушул сөздөрдү мындай абайлап колдонсок да, эми өнүгөйүн десек, өсөлү десек, реформа жасайын десек, милицияны өзгөртөйүн десек, сотторду өзгөртөйүн десек, азыр Акаев менен Бакиев жолто болуп атабы? Же ошолордун кадрлары бизди колдон кармап алып, өнүкпөгүлө, өспөгүлө деп мындай бир андай жок да. Ошондуктан мындай биз алдыга карап жылбайлыбы? Алдыны ойлобойлубу? Артка караганда пайда жок, пайда жок. Алдыга жылыш керек. Ошондуктан бул конституциялык өзгөртүү маселесинде мындай башкача көз караштагы же каршы чыккан адамдарды сөзсүз эле мындай идеялардын талашы, өзгөрүүлөрдүн талашын кылышыбыз керек да биз. Анан бирибизди чукуп, ким каршы сүйлөп койсо, дароо кылмыш ишин козгой калып, анда эмнеге мурда козгогон жоксуңар? Же ошол эле Акаевчи, Бакиевчи деп бизде жокпу мындай? Бардык жерде бар. Андай эмес, бир дагы парча жок. Ошондуктан жаңы саясий маданиятты калыптандыралы, идеялардын, өзгөрүүлөрдүн, реформанын тегерегинде талаш тартышалы деген маселе ошондон. Биздин бир жаш балабыз айтыптыр, Жанар Акаев. Акаев, Бакиевдин эмне залакасы бар деп. Ал балашка билбейт го. Анткени анын шайлоодо дагы каражатын биз көтөрүп бергенбиз.